Assalamu alaikum, урматтуу талапкерлер. Менде деле суроо жок, болгону бир аманат сөз. Мен да юридикалык факультетти артыкчыл диплом менен бүтүргөнмүн. Бир убагында чоң атам раматылык айткан болом. Судья болбо, прокурор болбо, бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы камалып атса, биякта жакындары ыйлап атса, сен адашып калып бир акыретте жооп берип калба. Ошон үчүн болбо деген, ошон үчүн мен бул тармакка такыр барган жокмун. Азыр дагы ат башындай алтын берсе судья болуп барбайм. Деңгээлим балким жетет, мыйзамдарды билем, бирок барбайм. Ошого мен бирдекен суранат элем. Биринчи ниет тоңдоп барыңыздарчы. Ушул жакка барып бир адамдын тагдырынан акча жасайлы, анча мынча бир сол чоң төкө сол ойлу деген ниеттер болсо, сураныч тазалап коюңуздар. Эми мен жүрөгүңүзгө кирген жокмун, бирок суранычым ошол. Анткени адал тамак жебесе, балдардан жаман балдар чыгат экен, укум тукумга кетип калат экен кедергиси. Ушуну эстеп коюңуздар. Экинчиден, эгерде врач адашса ден соолукка зыян, бирок сиздер адашсаңыздар адамдын тагдыры талкаланат. Адамды камап коюш оңой, ручканын учун шилтеп коесуздар, бирок анын апасы ыйлап атат, балдары жетим калып атат, аялы боздоп атат. Булардын каргышы сөзсүз жетет. Ушуну бир эскертип койгум келди. Анан зулумдук кайтып келет дейт. Бир туура эмес, бир заказдарды аткарып, же билбейм, бирөөлөрдөн анча мынча туура эмес бир каражаттарды алып алып, ошолордун пайдасына мыйзамды буза берсеңиздер, бул кайта турган нерсе экен да, зулумдук деген. Ушуну эскертип коеюн, зулумдук узап кетпейт дейт, кайтып келет дейт. Бая бекер айтпайт кыргыз, тешип чыгат, жарып чыгат деген сөз бекер эмес да. Анан мына мисалы канча жарандарыбыз бар, бир сот процесс менен 10 жылдап жүрөт. Биринчи инстанциядан бири утат, шаардан, райондон экинчиси утат, анан областтан үчүнчүсү утат, жогорку сотко келгенде бузуп коюп кайра баштан жиберет. Ал адамдын тагдыры, убактысы, энергиясы, өмүрү кетип атпайбы? Ушундай бир туура эмес чечим кабыл алган судьяларга карата сиздерде бир чечим болуш керек да, жогорку сотто. Жаза көрө турган. Анан бая эшек ылайдан өткөндөн кийин деп коет, мен эшек деп салыштырган жокмун. Ушундай макал бар. Анан унутуп калып эле көздү май басып кетпесин, суранычы ошол. Медер мырза, мен сизди жаш кезиңизден билем. Жаш кезиңизде бир чоң кызматтарда иштегенсиз. Эмнегедир сизден үмүтүм чоң. Анан эжеке сиз дагы эне экенсиз. Энелик жүрөк менен да карап коюңуз. Бизге кайрылгандардын 90% соттон адилетсиздик көргөндөр, зулумдук көргөндөр. Ыйлап олтурушат. А сиздер мындай ишиңиздер көппү, балким же кош көңүл болуп коесуздарбы? Жөн гана мындай карап коесуздар, бирок адамдардын тагдырлары, үй бүлөлөр бузулуп атат. Бирөөнүн үйүн алып койгон, бирөөнүн жерин алып койгон, сыздатып туруп, чыркырап туруп, акчалуулар, күчтүүлөр, мындай фактылар аябай көп. Сиздер барганда бир абал жакшы жагын өзгөрөт деп мен ишенем. Кудай ийгилик берсин, мен ишениңиздерди тең колдойм.